китептериңиз жөнүндө айтып бербейсизби? Эми биринчи китептери чыгарып чыккан эми бул быйылкы Эмне болуп чыгып калган? Аттары эмне? Мына буга чейин эле бир совет убагында эле 5-6 китебim чыккан. Алар кичине 100 беттен ашык эмес. Анан мен совет өкмөтү кулагандан кийин мына андан бери эле 15-18 китеп чыкты. Жалаң эле жыйнаган эмес, жана маектеп жыйнаган эле 3 томдук чыкты. Жана да документальный повесттер эмелер чыкты. Эсселер башы аяк ошол. Мына ошол 18-жылга чейин мына 80ге чыкты. 20-дан артык китептер чыкты. Эми анын баарын айтып отсак узун сөз, көбүнүн тиги аттарын да аташ керек, баарын аташты кажеттеги жок. Эми рахмат, мына ошол ушинтип келип атабыз мына. Бир ошол 80-жылдыгынын алдында ошол бир томдук китеп чыгарып коеюн, томдук чыгарып коеюн, жана жыйнак чыгарып коеюн деп келип анан жарата берип коебуз. Оора тиги филармониянын алдына тиги Ташкент көчөсүнө чейин жөө барып, бир кайра жөө басып, мына университеттин алдында фонтандын маңдайында отуруп мына көрүп сен киноға тартып отырасың. Мына бүгін 28-июнда айналайын жылдыз жетектеп келіп мына жақындары мына шыққанымызға 15-20 минут болды. Жана баспахана аяқ деген баспахана Билимкулова Вера Нурғазиева деген директоры көп жылдан бері баспахананы уюштуруп китептерди чыгарып атыптыр. Илгери мындан 10 жыл, 12 жыл, 15 жыл мурун мен да бир жерден бир китеп чыгарган эсимде. Мына азыр өзүм бар жана флешкасын алып келип, флешканы салып, компьютерге баягы өкөчүлүк бердим. Мазмунун көчүрүп алып, үйгө кетип бараткан кезибиз мына университеттин мына фонтандардын жанында күн батыш жагында отурабыз. Мындан ушул жерге эле шендер баспаганыма бат эле 3-4 жыл өтүп кетиптир. Карабайсыңыз, вакыт бите жетип аткан. Мына айнадан Жылдызтай сага рахмат. Мына чоң рахмат. Мына мени атаңды эстип берип, өзүм тапшырып, мына кетип баратабыз. Атын бул бир томдук болот. Аты деле коюп элек мына ойлоштуруп отуруп коебуз анан өзүң келип анан дагы аралашасың. Келгенде чыкканда да келиши мүмкүн, жакка кетип колокко же болбосо бир жак ишке кетип калбасам. Эми айынан сага эмне дейт? Чоң рахмат, сизге ийгилик болсун. Эң башкы ден соолук табам. Жаштарга бир каалооңузду айтып бердиңиз. Эми жаштарга айта турган мына мен бир жакшы көргөн эмем бар. Макала дейм да. Айттырбай иштеген арстан, айткан иштеген адам, айткан иштебеген эшектир. Мореки ким айттырбай, ойлоп, өмүр бою жана максат коюп иштесе, анан көп иштесе, тынбай иштесе, баарына жетет. Эң адамдагы эң барып жеткен оору бул жалкоолук. Жалкоо болмогула, эмгекчил болгула, мээнеткеч болгула. Мына заман өзгөрүп атат. Мына Кыргызстандын Кыргыз Республикасы, Кыргыз мамлекети, Кыргыз өлкөсү болгондо мына 27-28 жыл болуп кетти. Мына ошондон бери Кыргыз жеринде канча өзгөрүүлөр, канча окуялар болуп атат. Мына эми ушундай жерибиз тынч болсун, элибиз жакшырата, эң бактылуу жашоого, турмушка келсин, келип жатат акырындык менен. Мына ошолорду мен жанагы мына жаңы чыгып аткан жыйнагымда ошолорду ыргап, ошолорду кошкоп, мына жаштарга айтарым, эмгекчил болуш керек, мээнеткеч болуш керек. Анан азыркы заманда жанагы компьютерди чукулабай, жанагыларды китептерди көп окуш керек. Мына ар ким өзүнүн кесибине жараша китептер жайлап чыгып атат. Ошо кесиби боюнча сонун китептерди окуп, аны өздөштүрүп, өркүндөтүп өзүнүн кесибин. Мына ошол элге эмгегин берип жашаса, эң жакшы этет. Убакыт деген бат эле өтөт экен. Ар бери акчалар көчөдө 30 делек, 40 делек, 60 делек, 70 делек, 80ге чыгып атат. Эмне дейтек? Мына күнү жаркырап тийип турат. Мына күндүн жарык нурун алдыда мына көз жана жогоруда да айттым, университеттин алдында сүйлөшүп отурабыз. Жылдызтай өмүрүң узун болсун, мыкты кыз бол, эмгекчил бол, мээнеткеч бол. Бирөөгө бир да кишиге жамандык ойлобо, колуңан келсе да кайталап жакшылык кыл. Мына ошол баары бир кайтат, жакшылык деген жерде калбайт. Бирөө болбосо ону 10 кишиге жакшылык кылсаң, ондун 8 билбесе да экөө билет. Мына ошол үчүн
Yaxşı yaşap, yaxşı emgek berip, yaxşı adam bol, yaxşı kız bol. Kırgız'a hizmet kılıp yürüverdi. 99 110'ga çıkıp Qarga Aka degen ilgari gölden çıkan akalardan en ulusu olgan. Mına bu yıl 300 yıldan belgilenen atar. Oşo Qarga Aka'nın yaxşı bilsin. Agisi mına 110'ga çıkıp kaçış bolgan. Çok rahmat. İşine ilgili en başka denini saktırmalar.